Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып 2000-жылы чыккан аскердик суучул аттуу тасманы көрөбүз. Кара терилүү баланын суучул болушуна ар кандай тоскоолдукту көрсөтүп кыйноого салышып, каарманыбыздын максатына колдорунан келишинче бут тосушат. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, тасмага өтөлү. Достор, биз буга чейин жардамалап жүргөн Иса мырзага документ боюнча кайрылбашыңыздарды дагы бир жолу эскертебиз. Анткени ал байке менен келишимибиздин үзүлгөнүнө көп болду. Документиңизде бир маселе болсо эч кандай кепилдик бере албайбыз. Азыр чыгып жаткан жарнама такыр башка адамдыкы. Ошондуктан Москвадагы туугандарыбыз документ жасаганга муктаждыгыңыз болуп калса, азыркы жарнамадагы Марсель мырзага кайрылууңуздарды суранабыз. Тууганыбыз Москва жергесинде адал эмгек менен акча табууга аракет кылып жүргөн туугандарыбыздын кандай документтери болбосун, бардык түрүн бүтүрүп берүүгө даяр. Андыктан кайрыла турган болсоңуз, биз Санчо Бек каналынан келдик деп эскерте кетиңиз. Байланыш сандары +7 977 540 1042. 1943 Кентукки штаты Сонора аймагында жашаган кичинекей Карл Брашер чуркап буту жерге тийбей, көлчөккө бараттагы дароо эле секирип суунун ичине сүзүп кире баштайт. Көрсө Карл жаш кезинен суда чөмүлгөндү жакшы көргөндүктөн мектептен кийин дароо эле ушул жака келип, суунун ичине сүзүп кирип эч нерседен коркпой өзүн аябай эркин алып жүрчү. Каарманыбыз дыйкандар жашаган аймакта жашап, атасы жерлерди ижарага алып эгине кетеле. Ушундай күндөрдүн биринде Карл атасынын чарчаганын көрүп, мен мектепке барбай эле сизге жардам берейинчи. Бул жерде убагында бүтүрбөсөңүз жердин ээси алып коюшу мүмкүн го десе, атасы Карлга кайрылып, сен мага жардам берсең болот, бирок мектептен эч качан калбашың керек. Сен сөзсүз максатыңа жеткениң, мендей болуп жер айдап калышыңды каалабаймын. Окууңду жакшы окугуң деп эле мындан соң биз арадан көп жылдардын өтүп кеткендигин байкайбыз. Көрсө Карл бул убакта чоңоюп башка шаарга аскер кызматына жөнөп, суучул болууну каалап кемеде кызмат кылууну тандайт. Бирок жашоо такыр эле каарманыбыз ойлогондой болгон жок. Анткени кара терилүүлөр кемеге чыкканы менен эч кандай суучул боло албай, болгону гана ал жердеги аскерлерге кызматчы боло алат экен. Андан дагы кызыгы, кара терилүүлөр шейшемби күнү гана сууга түшө алмак. Бирок бир күнү Карл жини келип күндүн ысыгына чыдай албай, кемедеги карап турган аскер башчыларынын көзүнчө эле сууга секирип жиберет. Анда актардын арасындагы эң күчтүү суучулун каарманыбызды чыгар деп сууга түшүрсө, Карл суу менен чаба катып эле жанагы ак адамга такыр эле жеткирбей коет. Бул нерсени карап турган кеменин капитаны Пулман каарманыбыздын аябай тез чаба каткандыгын байкайт. Бирок кантсе да ал тартипти бузгандыгы үчүн камап коюшуп, бир кезде капитан Пулман анын жанына келип, сен менин байкашымча өтө тез чаба курат экенсиң. Демек сен суучул куткаруучуларга кошулсаң болот, мен сени ошол жака котором деп айтат. Ошол замат эле бир маалда кемеде кызычуу башталды. Көрсө кемедеги жоокерлерге кат алып келген тик учак кулап түшүптүр. Анда куткаруучулардын бири Санжи тик учактын башкаруучуларынын бирин куткарып чыгып, бирок суудан кеч чыккандыгы үчүн ал алып чыккан адам өлүп калган болот. Анткени ал убакта куткаруучулардын кийими темирден жасалгандыктан аябай оор болуп, аларды суудан чыгарыш үчүн дагы өтө көп күч талап кылынчу. Бир кезде экинчи куткаруучу түшүп бара жатып, анын зымы үзүлүп кетип сууга түшүп кеткенде, буга чейин суудан чыккан Санжи аскер башчысы Хэнкс жок дегенине карабай эле жанагы суучулду куткарайын деп сууга секирип кетет. Ошентип Санжи суучулду куткарып, бирок экөө тең ооруканага түшүп калып, дарыгерлердин бири Санжиге жаман жаңылыгын айтат. Сиз сууда көп жүргөндүгүңүз үчүн өпкөңүздө жаралар пайда болуптур. Эми мындан ары сууга түшпөшүңүз керек, анткени кичине демиңиз кысылса эле өлүп калышыңыз мүмкүн. Айтканымды угуңуз десе, муну уккан Санжинин жини келип ал жерден ызы чуу баштайт. Бирок кандай болбосун, Санжи эми суучул болуп кемеде жүрө албай, суучулдарды машыктыруучу кызматка которулат. Ошентип бул окуялардан кийин арадан 2 жыл өткөндөн кийин гана каарманыбызды суучулдардын мектебине жөнөтүп, ал барып тийиштүү кагаздарын берсе дагы аны мектепке такыр эле киргизбей коюшат. Анткени 1948-жылы өлкө башчысы Труман тарабынан актар менен каралардын укугу бир дегени менен, актардын көпчүлүгү дагы деле караларды өздөрүнүн төмөн көрүп, аларды жек көрүп турушчу. Ошентип бир күн кечке эшиктен кире албай турган каарманыбыздын жанына унаа келип токтоп калат. Көрсө бул мектепке машыктыруучу болуп которулган Санжи экен. Ал дагы жөн калбай Карлга, сен жөн эле үйүңө кетип калбайсыңбы? Кааласаң жол киреңди мен берейин деп каарманыбызга тийишип, Карл такыр кетпей койгондо гана муну киргизгиле деп буйругун берет. Ошентип Карлдын казармадагы жашоосу башталып, аны менен чогуу машыкканы келгендер аны такыр эле жакшы кабыл алышпай, биз муну менен бир бөлмөдө жатпайбыз деп ал жерден бардыгы кетип калышып, бир эле бала калат. Көрсө ал бала кара терилүүлөр менен аралашып чоңойгон экен. Ошондуктан ал Карлды кара терилүүсүн деп эч кандай бөлгөн дагы жок. Давай, Шнурок, пора тренироваться. Каарманыбыздын үстүнөн ошентип биринчи түнү эле сыноо башталат. Көрсө бул Санжи дагы кара терилүүлөрдү аябай эле жаман көрүп, силердин айыңарда менин атам жумушсуз калган, сен бул жерде көргүлүктү көрөсүң деп эле сууга думчуктуруп салат. Эртеси жоокерлерди тизип алып, алар менен таанышып, менин атым Санжи болот. Мен жашаган жерде Санжи деген дагы бир чиркөөнүн кызматкери бар эле. Экөөбүздүн айырмабыз ал Кудайга кызмат кылчу. Бул жерде болсо силердин кудайыңар мен боломун. Менин айтканымдан кымындай дагы чыкпагыла. Суучул болуш энеңердин оюну эмес деп эле баардыгын чекеден сөгө баштайт.
Анан да Санди буга чейин Карл менен бир бөлмөдө жатып калган Сноухиллге жини келип, сен өзүң жашаган жерде сууда чөмүлүү боюнча чемпион экенсиң. Кагазыңда болсо суунун астында 4 мүнөт тура алам деп жазыпсың. Кана мага көрсөтчү деп эле анын колуна оор нерсени карматат да сууга түртүп жиберет. Бирок Сандинин максаты Сноухиллди текшериш эмес, Карлга жардам бергендерди жок кылыш болчу. Ошондуктан суудагы бала 4 мүнөт эмес 2 мүнөттөн кийин эле суудан чыгып алгандыктан аны окуудан четтетип салат. Бирок Карлдын кандай болсо дагы арткага кайта окууну таштап кетиш оюнда дагы жок болчу. Ошондуктан ал Санди берген тапшырмаларды так аткарып, бирок жазуу иштеринен өтө төмөн баа алат. Анткени Карл мектепти 7-класска чейин эле окуган болчу. Ошондуктан ал окуудан бош убагында шаарга барып ал жердеги китепканадан бир Джо деген кыз менен таанышып калып, кыздын чоңку жайда окуп жаткандыгын түшүнүп, андан суранып, сиз мага жардам бериңизчи. Мен экзаменден жакшы баа албасам окуудан четтетилип кетишим мүмкүн. Алар менин колумдан келбейт деп жатышат, бирок мен тескерисин далилдегим келет. Мен айтканыңызды кылып окуганга даярмын десе, каарманыбыз Джого дагы жагып калды байтор. Ал кыз көп ойлонбой эле Карлга макулдугун берет. Ошентип Карл бош убагында келип Джодон сабак алып, экөөнүн мамилеси жылуулап, бул аракетинен жыйынтык чыгып, каарманыбыз буга чейин 40 балга дагы жетпей жүрсө 79 балга жетет. Машыгуу күндөрдүн биринде Рорк менен Айзек деген жоокер эң биринчи сууга түшүп, ал жака атайын чөктүрүлгөн кеменин тешигин жамай башташат. Бир кезде эле кеме кыймылдап суунун астында кулай баштап, Айзекке аба жеткирген шлангысы оролуп эле чыкпай калды. Бул убакта Карл дагы сууга түшө турган кийимдерди кийип экинчи болуп сууга түшмөк. Бирок жанагы суунун астындагыларды куткарыш керек болуп, каарманыбыз дароо сууга секирип, кеменин ичине кирип Айзекке аба жеткирүүчү шлангын алмаштырайын деп жаткан кезде кеме дагы кулай баштайт. Анда суунун астындагы балдардын экинчиси Рорк качып жөнөдү. Ал мен бул жерде өлгүм келбейт деп каарманыбыз менен Айзекти таштап коюп эле суунун үстүнө качып, Карл акырында Айзектин шлангысын алмаштырып ал жактан аман эсен алып чыгат. Бирок эң эле өкүнүчтүүсү, каарманыбыздын бул кылган эрдиги үчүн эч кандай орден бербей, суудан аларды таштап качып кетип калган Роркко берип коюшат. Бир күнү Карл апасына коңгуроо кылып, аны менен сүйлөшүп жатса эле апасы аябай бир суук кабар айтты. Көрсө Карлдын атасы катуу ооруп, оорусунан каза болуптур. Көзүнөн жаш аккан каарманыбыз атасынын күч кубат берген сөздөрүн эстеп, сен эч качан максатыңан чегинбегин, буйруса сөзсүз бир нерсеге жетесиң. Чоң эле жигит болуп калдың, ар дайым өз колуңа жоопкерчиликти алгының деген сөздөрүн эстеп, кайгыга батып олтуруп бир кезде Джого коңгуроо кылып аны жолугушууга чакырат. Бул убакта казармадагылардын көпчүлүгү дем алыш күн деп эс алып жатышкан эле. Анда каарманыбыз дагы ал жака кирсе, бардыгы аны жаман көрүп, Санди баш болуп, сен эмне бир эле адамды куткарып алып, өзүңдү башкача ойлоп калган окшойсуң. Мен ага окшогон адамдардын көбүн куткарганмын. Сен өзүңдү менден дагы кыйынмын деп элестете баштадың окшойт. Келчи андан көрө экөөбүз сууда демибизди кармаш боюнча жарышалы. Эгер жеңилип калсаң окуу жайдан бүгүн кетесиң десе, каарманыбыз макулдугун берип, эгер сиз жеңилип калсаңыз Сноухиллди кайрадан окууга аласыз деп келишет. Бул убакта Джо дагы ал жерге каарманыбыз чакыргандан кийин келип калган болчу. Ошентип экөөнүн сууда турганына 4 мүнөт өтүп кеткенден кийин Санди кыйнала баштап, мурдунан канагы ошол жерде өзүн жоготуп коет. Мелдеште жеңүүчү болуп чыккан каарманыбыз мындан соң Джого жолугуп, аны жакшы көргөндүгүн айтып, анан дагы мага турмушка чыкчы деп Джонун колун сураганга жетишти. Анда Джо деле араң эле турган байтор дароо эле макулдугун берип Карлды кучактап жиберет. Биз мындан соң Карлга казармада эмне үчүн мындай мамиле болуп жаткандыгын толугу менен түшүнөбүз. Көрсө окуу жайдын башчысы Сандини чакырып алып ага буйругун берип, менин мектебимин кара терилүү адам окуусун аяктабаш керек. Мен бул нерсени каалабаймын. Аракетиңизди кылып жатасызбы десе, Санди ага жооп берип, ал жоокерлердин арасынан эң мыктыга айланды. Экзамендерди дагы жакшы балга тапшырып жатат. Ал окууну оңойлуу бүтүп койт окшойт десе, башчысы жини келип, сен бул нерсеге жол бербешиң керек деп буйруйт. Анда кечинде каарманыбыз Сандинин жата турган жерине келип, ага жинин келтирип, сен арткага кайтпаган неме экенсиң? Мени мукуратпай окуу жайдан батыраак эле кетип калчы. Мени кашайта турган болдуң го деп эле атасы берген сыналгыны талкалап салат. Көрсө эртеси күнү окууну аяктагандар үчүн эң башкы сынак болмок экен. Санди Карлды ал жака келбегин дегенине карабай каарманыбыз барып алып, сууга түшө турган кийимдерди кийип, көргөзүлгөн темирди суунун астында чогултушмак болот. Ошентип алар сууга түшүп, биринчи суунун астынан колчурак табышып, андан соң керектүү темирлерди тапкандан кийин, алардын ар бирине үстүдөн баштыкка салынган шаймандарды ташташмак. Башкаларга шаймандарды баштык менен ташташып, Карлдын баштыгын кесип салышты. Ошондуктан каарманыбызга керектүү нерселер суунун ичинде ар тарапка түшүп калат. Ошентип суу астындагы жоокерлер темирди чогултуу ишин башташып, арадан 2 саат өтүп, кээ бирлери ишин бүткөндөн кийин суудан чыгып, мындан кийин дагы 2 саат өтүп 4 саат болуп калган. Бул убакта суунун астынан дээрлик баардыгы эле чыгышат. Күн батып караңгы кирип, арадан 9 саат өтсө дагы суунун астындагы Карлдан эч кабар чыкпай, ал мен тирүүмүн дегенден башка белги бербей жатты. Ал бул убакта үйшөнгөнүнө карабай чачылган шаймандарды ар тараптан таап, аларды чогултуп, казармадагы жоокерлер, аскер башчылары, жада калса мектептин башчысы Папи дагы эмне болот экен деп эле карап туруп калат. Ошентип бир мезгилде эле 9
саат 31 мүнөт өткөндөн кийин каарманыбыз суудан чыга келди. Көрсө ал шаймандардын бардыгын таап темирди туп-туура кылып чогултуп коюптур. Ошентип окуу жылы аяктап Карл Брашырдагы мектептин бүтүрүүчүсү болуп, бирок Сандини мектептин башчысы сен кара терилүүнү жок кыла албадың деп эле мектептен айдап жиберген болот. Окууну бүтүргөн каарманыбызды бул убакта аялы болуп калган Джо дагы бир жолу кубантып, буйруса экөөбүз балалуу болобуз деп жакшы кабарын айтат. Санди болсо аскер башчылары менен майрандап жаткан жерден Хэнкске жолугат. Көрсө Санди кемеде кызмат кылып жүргөндө ошол Хэнкстин айына мектепке которулган эле. Анда каарманыбыз Хэнкске жини келип бардыгы сен айынан башталды деп аны бастырып жиберип, ошол күндөн кийин Сандинин дагы иши күндөн күнгө аркага кете баштайт. Ал ар ким менен мошташа берип, анын аскерлик даражаларын дээрлик толугу менен эле алып коюшат. Карл болсо тескерисинче бул убакта кемелерде кызмат кылып, өлкөдөгү эң мыкты суучулдардын катарына кошулуп калган. Аларга азыркы берилген тапшырма боюнча деңизге чөйүп кеткен ядролук жарылуучу затты табыш керек эле. Бул деңиз эч бир өлкөгө карабагандыктан ал жарылуучу затты америкалыктар дагы СССР дагы издеп баштап, деңиз астынан ким биринчи таап алса ошонуку болмок. Ошентип Карл сууда кие турган кийимин кийип алып деңиз астында басып жөнөп, эки жакты карап издешип, бирок эч эле таба албай жатышкан. Бир кезде эле каарманыбыз тарапка суу астында жүргөн кеме келе баштайт. Анда Карл кеме менен байланышып турган жипти илип кетпесин деп бир тарапка качып жөнөп, канчалык аракет кылса дагы суу астындагы кемеге илинип калды. Бирок бактыга жараша жиби сыйгаланып чыгып кетип, Карл ошол жерде бир өлүмдөн калды окшойт. Ар бир кыйынчылыктын артынан жеңилдик келет дегенде бул окуядан кийин Карл өзү дагы каякка түшүп калгандыгын билбей, алдаркасын карап жатып эле буга чейин издеп жүргөн жарылуучу затты таап алат. Ошентип кемедегилердин бардыгы кубанып аны суу астынан көтөрө башташып, жарылуучу зат өтө оор болгондуктан тростордун бири үзүлүп кетет. Анда Карл башкаларды куткарам деп жатып өзүнүн бутун сындырып алды. Бул убакта Санди такыр эле көбөчүп жиндик айланып өзү менен өзү сүйлөшө баштап, ичкиликтен арылта турган ооруканага дагы жатып калат. Ал күндөрдүн биринде гезиттен каарманыбыздын баатырларча буту сынды деген кабарды окуп калды. Бул убакта Карл элдик баатырга айланып ооруканада жаткан эле. Бир күнү ага аскер башчылар келсе, Карл өзүнүн максатын айтып, мен кайрадан кызматка кайткым келет. Буга чейин дагы учкучтардын бирөөсү ушинтип бутун жоготуп кайрадан кызматка кайткандыгын билемин. Мен бутумду кесип алып койсо, ордуна протез салып дагы чыкканга даярмын. Мага уруксат бериңиздер десе, капитан Хэнкс бул нерсеге такыр көнбөй, жакында бир чечим чыгарып, сизди эмгек көргөсүнө кетиребиз деп айтат. Бирок Карлдын адаттагыдай эле аркага кайта турган ою такыр жок эле. Анын аялы суранып бул нерсени кылба дегенине карабай, эч эле оюнан кайтпай, протез салынган буту менен машыкканга аракет кыла берет. Бир күнү эле анын жанына Сэнди келип, сен чындап эле баатыр экенсиң. Мен сенин пейилиңе таң калдым. Азыр дагы кайрадан кызматка кайткың келип жатыптыр. Бирок бул капитан Хэнкс өтө деле жакшы эмес адам. Ал менин аскердик даражамды түшүрүп жөн эле машыктыруучу кылып койду. Мен сага жардам бергенге даярмын. Экөөлөшүп капитан Хэнксти жеңип, сени кайрадан кызматка кайтарышыбыз керек. Мен бир жолун ойлоп табам деп бир күнү капитан Хэнкске келип, бизге 4 жума убакыт бериңиз, ошондон кийин Карлдан сыноо алсаңыз болот. Сиздин башка аргаңыз жок. Азыр Карл тууралуу кабарчылар дагы билгиси келип жатат десе, Хэнкс айласы жок макул болуп, Сэнди каарманыбызды ошол күндөн баштап протез буту менен машыктыра баштайт. Арадан 4 жума тез эле өтүп, капитан Хэнкс адамдарын чогултуп, каарманыбызды кызматка кайтаруу же кайтарбоо ишинин үстүнөн угуу башталат. Анда капитан каарманыбызды карап сөз баштап, сиз негизи 40ка деле жакындап калыпсыз. Кыргызда 40тан кийин пырк деген сөз бар. Алыңыз кетип кыйналып калбайсызбы десе, Карл күлкү кылып жооп берип, ал жерде капитан Хэнкстен башкасынын бардыгы эле Карлды колдоп тургандай болот. Бир маалда эле ал жерге сырттан суучулдардын кийимин алып келет. Көрсө бул кийим жаңы иштелип чыгып, салмагы 130 килограмм экен. Ошондуктан жаңы тартип боюнча суучул болом деген адам ал кийимди кийип, кургактыкта 12 кадам басыш керек болот. Бул убакта ал жерге аялы менен баласы дагы келип калса, Карл мен бул нерсеге азыр даярмын деп, дароо эле Санди каарманыбызга кийимдерди кийгизип ырастай баштады. Анда жоокерлер Карлды ордунан турганга жардам берейин десе, Хэнкс бул нерсени кылбагыла деп, өзү ордунан туруп 12 кадам бассын деген буйругун берет. Ал жерде турган Сэнди жөн турбай каарманыбызга күч кубат бере турган сөздөрдү айтып, сен чыныгы суучулсуң, суучул деген эч нерседен коркпойт. Өлүмгө тике карап чөккөндөрдү куткарып чыгыш керек. Кантип эле алдыңдагы 12 кадам сенин тагдырыңы чечип койсун. Сен бул нерседен өтөсүң деген сөздөрүн уккан каарманыбыз акыркы күчтөрү менен кадамдарды таштап, ал жердеги күбө болуп тургандардын бардыгынын көзүнчө мойнуна коюлган милдетти аткарып, капитан Хэнкс башка аргасы жок экендигин түшүнүп, аны кайрадан суучулду кызматка кайтарат. Сэнди болсо Карлды карап олуттуу отуруп намысын берип аялы менен ал жерден кетет. Ошентип Карл Брашыр 1968 жылы суучулдардын тарыхында эң биринчи болуп майып акыбалында кайрадан кызматка кайтат. Ал ошондой акыбалда суучулдукта 9 жыл кызмат кылып гана иштен кеткен. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, алдыга койгон максатыңыздарга жетүүдөн эч качан чегинбеңиздер.